Саламатсыңар, урматтуу кыргызстандыктар, кыргыз элим, кыргыз журту. Мына бүгүн биз Кызыл Октябрь айылында Кемпир Абадтын жээгинде мына боз үйлөрдү тегип, ушул кыргыз элине кайрылып турган учурубуз. Себеби өзүңүздөргө маалым болгондой, кече Өзгөн районунда әкімшілікте президент Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев келип, ел менен жолугуу өткөрөбүз деп келишти. Кемпир Абад боюнча түшүндүрмө беребиз деп. Алар келишти, аларды коштоп бир канча депутаттар келишти. Жыйын әкімшіліктен Ақтөбе залында болып өтті. Ошондо Ташиев мырза, Садыр Жапаров айтышты, Кемпир Абадты 20 гектар менен дамбаны бердик деп. Кемпир Абад тосулган дамбанын жарымы бул Кыргызстандын менчиги болуп эсептелет. Кыргызстан тарабында 2 ГЭС курулган. Кийинки убактарда саяз бузулгандан кийин Өзбекстан дамбанын биз тарапта жаганы кошумча 20 гектар жерге тосуп чыгып алышкан. Ошол жерлерди анан Камчыбек Ташиев элге турмас маалыматты таркатты. Ал суунун астындагы жер качан эле 68 жыл эле Өзбекстанга өтүп кеткен деп. Ал маалымат жалган. Ал Өзбекстан мамлекетине өтүп кеткенде алар давно эле тосуп коймок. Зым тосумолор менен. Ошол чегараны Союз мезгилинде СССР тактап кеткен. Мамлекеттик чегара Өзбекстан менен Кыргызстан ортосунда чегара дамбанын ортосу менен өтөт. Ошондуктан суунун астындагы жерлер бардыгы Кыргызстандыкы. Анан Камчыбек Ташиев айтып жатат, биз сууну көлөмүнө 9-чы горизонталга чүргөндү сүйлөштүк. Ошондо 1000 гектардан ашык жер, 1,5 гектарга 1000 гектарга чейин ашык жер Кыргызстанга бошойт дейт. Бул маалыматтаган жалган туугандар. Биз азыр 908-чи горизонталда турабыз, мен турган жер. Мына ылыйда көргөзүп койсоңор, ошо мына дарактар эгилип турган мына дарактар турган жерде жол бар. Ошол жол 9-чы горизонтал болуп эсептелет. 9-чы горизонталга суу келгенде мына биз турган Кызыл Октябрдын айылынын этегине келет. Бул жагы ана көрүнүп турган теги Алга айылынын акыркы үйлөрүнө чейин барат. 9-чы горизонтал ушундай туугандар. Калдайган калк. Бул Камчыбек Ташиевдин айткандары туура эмес. 9-чы горизонталга келгенде 2 гектар жерден калбайт. 2 метрден жер калбайт туугандар. Ошондуктан кечеги бийликтүүлөр келип кеткен жыйын болгондо биз такыр алар менен макул эмеспиз. Караманча каршыбыз. Алар дагы элдин көйгөйүнү, максатыны, ойлорун угушкан жок. Карапайым эл келип келгиче эле дежурный адамдарды залга толтуруп коюштур. Садыр сүйлөсө, камчы сүйлөсө эле кол чаба беришип, 30 жылда мындай болгон эмес деп адамдардын нервине тийишти да. Ал кылгандарын Камчыбек айтат, биз дейт 15-16 миң гектар жерди алдык Өзбекстандан дейт. Бул дагы жалган. Союз мезгилинде деле анчалык жер бизге компенсация каттары берилген эмес. Андан аз берилген. 4,5 миң гектарга жерге гана компенсация беришкен. Анан дагы бүргөндүгө чейин канал казып алып барабыз деген келишимде бар эле, алар аткарылбай калган.
Бүгін мол жерге боз үйлерді тігіп, ел ушинтип чыгышынын себеби, максатын айтып бериңчи. Не максатта чыктыңыздар? Конкреттүү кандай талаптар? Биздин максат эң болгон талап Кемпирабад эч жака кетпесин, Кыргызстанда калсын деген гана талап. Башка талап жок. Ошол Качангаcha уланат? чек ара акция бүткөй качан жер өзүндө калмайсың улана берет. Биз тынбай, бул биздин ата мекенибиздин жерибиз, биздин ата бабалардын каны тамган жер. Ушул көлдүн орду. Ата бабалардын сөөктөрү дагы эле жатат анау адырларда. Биз бул жерди берип койбойбуз. Кыргыз эч качан жерин берген эмес. Өзбектер сууду колдоно берсин. Жерди бербейбиз. Биздин максат ошол, чек ара бузулбай, союз мезгилинде кандай болсо ошондой болсо калсын деген талапты коюп атабыз. Туура жигиттер? Туура. Кемпирабад Кыргыз элине кызмат кылсын деп. Арларга сөз кошуулар бар? Дамбадан кетпесин, кошмо жери берилбесин, чек ара ошол бойдон калсын деген гана талап. Ошого кечеги болгон жыйынга ел аябай нааразы. Садыр Жапаровдагы чыкканды элге бир кайрылбастан качкан бойунан кетти, куйругун түйүп. Итти көргөн мыштай болуп өлкөдөн качышып, таш итти көрдүңөр чуркаган бойдон машинесине зорго чыкты. Карапайым элге жок дегенде салам берип коюш керек эле. Өзгөн эли камчы менен садырды атып салбайт, башка кылбайт. Үйгө чакырат элек, мына көлдүн боюна чакырат элек, могу жерде отуруп, шурпа ичсе болот эле. Өзүнүн жеринде көрүп, жеринде келип таанышып, кандай экен деп. Мен сизге сөз кошуп коеюн. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн Кызыл Октябрь эли монтеп нараазычылык акциясына чыгып отурушат, бул жерге боз үйлөрдү тигип. Буга себеп бирден бир ушул биздин бүгүнкү күндөгү бийлик төбөлдөрүбүз ушул жерлерибизди, ыйык жерлерибизди биз үчүн ыйык, себеби биздин киндик каныбыз тамган жерлер. Биздин аталарыбыздын сөөктөрү жаткан, биздин ыйык мазарларыбыз турган жерлер булар. Ушул жерлерди өзгө элге өткөрүп берип, коңшу мамлекетке ошолорго тебелетип, тепсендик кылууга жол берип аткан үчүн нааразы болуп чыгабыз. Нааразы болуп чыгып отурабыз. Биз кече үмүт кылганбыз. Президент келди, УКМКнын жетекчиси келди. Биз үмүт кылганбыз, ушул эл менен жолугушуп, элдин ушул муңдарын, элдин оюн угуп, ушул жерди жокко чыгарып, ошо протоколдун 36-протоколду. Ушул жерди өзүбүзгө кайра калтырып берет. Себеби өзүбүздүн уулдар деп эл акыркы минутага чейин үмүт кылып турду. Бирок урматтуу биздин президентибиз 2 жыл мурда ким эле ушул күнү 5-октябрда ким эле эл болбосо, дал ушул күнү 5-октябрда эл жыйылып, түрмөдө камалып жаткан жеринен алып чыгып, адам кылып, адамдын дагы ушул 6 миллион, 7 миллион элдин эң алдыңкы адамы кылып, башына көтөрүп президент кылып койсо, элдин бетине бир кылчайып карап койбой, баш ийкеп койбой, мындайча айтканда кимсиң деп койбой, элге бир кайрылып кылчайып карап койбой кетип калды. Айткан сөзү ушул болду элге, ичкерге киргендерге. Биз ошол жерлерди беребиз деди. Кемпирабадты ошол 9-горизонт менен өткөзүп беребиз деди. Азыр биз турган жер 907-горизонт. 907. Ушундан 7 метр ылдыйда, азыр көрсөтөт да Адыл аке. Ошол 900-горизонт. Эгер ошол сызык менен 900-горизонттон бул жерлерди Өзбекстанга берген болсок, мол биз турган жерде дагы эртең эч ким тура албайт. Себеби бул жер нейтралдуу зонага айланат. Өзүнөн өзү. Бул эл аралык стандартта бар. Ошон үчүн биз жерлерибизди бербейбиз. Эгер талаш болсо дагы, буга чейин талаш болуп келген жер болсо дагы мейли эле. Бул жер эч кандай талаш эмес, өз жерибиз. Биздин Кыргызстандын аймактык менчиги. Неге өз жерибизди бүгүн эч кандай талаш болбогон жерден берип атабыз? Бул жөн эле жер эмес. Бул жердин ыйыктыгы, бул жердин баалуулугу биздин мамлекеттин келечеги үчүн аябай маанилүү стратегиялык объект деп айтып атабыз. Баары түшүнгүсү келбей атат. Биз муну берип койгондон кийин бул ылдыйда турган коңшубуз менен башка тил менен сүйлөшө албай калабыз. Биздин колубузда эч кандай рычаг калбай калат алар менен тең ата сүйлөшкө. Неге колубуздагы эң акыркы мүмкүнчүлүгүбүздү, эң акыркы рычагыбызды өткөрүп берүүгө ашыгып атабыз? Максат эмне? Кыргызстанды бөлүп жарып жок кылуубу?
Жок, силердин максатыңар не болсо бизди кызыктырбайт. Биз жергиликтүү эл менен Кыргызстандагы жалпы жарандык активисттер активдүү Кыргызстанга мекендин келечегине, аймактык бүтүндүгүнө кайдыгер карабаган ар бир жаран ушул жерге келип, биз жерди коргойбуз, бербейбиз. Бизди силердин оюңар бүгүндөн баштап кызыктырбайт. Биз акырына чейин күттүк. Чыдап күтүп, ушул бар бир элдин балдары элдин пайдасына чечет деп күттүк. Былтыр убада бердиңер эле. Камчыбек Ташиев келип 25 апрелде Куршаптын стадионунда убада берген эркекче. Бирок ошол убадасына тура албай бүгүн артка кайтты. Бүгүн эми силердин сөзүңөргө дагы ишенбейбиз. Башкаңарга дагы ишенбейбиз. Бир гана нерсеге ишенебиз. Ошол 36 протоколду жокко чыгарасыңар. Анан биз бул жерден тарайбыз. Болбосо биз тарабайбыз. Биз ушундай келишим менен, ушундай демилге менен эл жыйылып чыктык. Бул бүгүн эң алдында чыккандар гана болду. Бүгүндөн баштап барыңарды чакырабыз, кайдыгер эместер. Келгиле, көбөйөбүз, бийликтен талап кылабыз. Бул биздин мыйзамдык, жарандык укугубуз. Муну эч ким чектей албайт. Бизди аш барса камайттырсыңар. Бизди аш барса колубузду сындырып, тилибизди жулаттырсыңар. Биз ашып барса өлтүрөсүңөр. Биз аны менен кайтпайбыз. Биз жер үчүн турабыз да. Акырына чейин бербейбиз биз жерибизди. Рахмат. Сүйлөй тургандар барбы? Ассаламу алейкум улуу журт, ассаламу алейкум кыргызстандыктар. Баарыңыздарга ушул Өзбекстан менен чек арада турган Кемпирабад суусунун боюнан салам айтабыз. Кыргызстандыктар, ушул Баткенде болуп жаткан нерселердин ызы чуусу бүтпөй, тажикелик кирип бизге агрессия кылып, кол салып, ошо 63 жараныбыз жок болуп, ошолордун ата энелери, бир туугандары Кыргызстандын кабыргасы кайышып турганда, ушул маселени ушул жерден дагы башташтын кереги жок эле. Мен неге айраң таң калам? 91-жылдан бери ушул канча бийлик алмашты. Акаевдин тушунда, андан кийин Бакиевдин, Атамбаевдин, Роза Отунбаеванын, Жээнбековдун тушунда болбогон нерселер келип ушул именно ушул 2020-жылы ушул азыркы мага чейин кайтып кеткен жараныбыздын айтканындай ушул түрмөдөн чыгып шайланып калган Садыр Жапаровдун тушуна келгенде именно эмнеге ушинтип жең ичинен бүтүп атканы кайраңбыз биз. Тыныч жаткан эл тыныч жата бербейби? Ушул жерге зычуу кылып өздөрүнүн башына волокита кылып, ашыкча проблема кылбай, создавать этпей ошо Баткендин чек арасын белгилебейби? Неге Ысык-көлдү айланта асфальт баскыча ошол асфальтка кетилген затратаны ошол чек араны белгилеп, зым коргон менен, зым тосмо менен Баткенди тосуп бербейби чек араны белгилеп? Неге аткылатат элди антип? Тайшип жакында чыгып митингге чыккандары күлүңөрдү көккө сапырабыз деп айтты эле. Ал ошол өзү сапырбай эле кыргыз элин тажиктерге сапыртканы бизге айраң калыштуу болуп атат. Биз ушул жерде ушул боз үйлөр качан чечилет? Качан ушул протоколдор жокко чыгарылып, кыргыз элинин пайдасына ушул жер чечилип, неметкенден кийин анан ушул жерден эл тарайбыз. Дагы бир айта кетүүчү нерсе. Бул жер Өзбекстанга өткөндөн кийин алар өзүнүн кайсыл жерден Араван болобу, мына Бишкектин жолунда Маданият барбы, Кара Суу барбы, кайсы жерде Өзбекстанга чектешкен жерлерди алар ушу Баткенден бери зым сетка менен тоскон. Ким кепилдик бере алат тоспойт деп. Алар тоскондон кийин Баткендин кейпин кийип калдыш, ушул тегерек четте Өзгөн районунда, Кара Суу районундагы жашаган калктын тынчын алат. Эч ким кепилдик бере албайт антип. Ошол Кудай алдында кантип жооп бересиңер билбейм бийлик төбөлдөрү. Ушуга биз айраңбыз. Баткендин чыры басыла электе ошол Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов келип, неге кол коесуңар билбейм. Анан дагы кече айтып атат, жабык эшик артында өткөзөбүз. Телефон, бул пресса, блогерлер, ошо телевидениеден эч ким киргизген жок деп. Алар айтып атат, ошол Өзбекстандын койгон бизге талабы болду деп. Неге Өзбекстандын талабын силер аткарышыңар керек? Неге биз Өзбекстанга көз каранды болуп жашашыбыз керек? Суу сактагыч биздин колубузда турат, жер биздики. Алар жерге муктажбы? Пускай силер талап койгула, Кыргызстан талап койсун, алар биздин талапты аткарсын. Токоштуу бала сүйгүнчүк дейт. Бул нерсе биздин колубузда турат.
керек болса силер жерди сатпай ушул жердин бетинде турган 5-6 сайдан дарыядан кошулган дарыялардын сууларын чогултуп ушул жерге байлагандан кийин булардын белгиленген арендасы бүткөн литрлеп сууну сатып Кыргызстандын бюджетин көтөрбөйсүңөрбү? Силерге унушум ушул. Жерди бербестен. Жерди зачем жерди берип? Азыр канчалаган адамдар тоо таштын башында жүрөт. Мына ушу тегерекчитте дагы кайрак жерлер бар. Суу жетпей ушу айласыздан ушул жерлерге жаш салаңдарга огород чек берилип, посылка берилип үй салып атат. Анан дагы айтып коюшат, ушу компроматтын боюнан жерлерди бак кылып эксеңер, насос менен суу, кайсы жинди насос менен суу тартып, таштак жерге суу чыгарып, башына орто отургусу келет. Пускай жер калай берсин. Зачем ушунча жылдан бери турган немелерди тынчын алып элди козгоп атасыңар билбейм. Кыскасы ушул жер бергиче жан беребиз биз. Ушул Кызыл Октябрь эли баш бол ушул жерде турабыз, болду. Жер берилбейт. Түшүңөрдү сууга айткыла кыскасы. Жер берилбейт. Жер берилбейт. Жер берилбейт. Biletlerine var mı? Урматтуу мекендештер, азыр biraz караңгы кирип баратат. Биз электр жарыктарын орното элекпиз өз үйлөргө. Орнотулгандан кийин бир аздан кийин мүмкүнчүлүк болсо дагы эфир берүүгө аракет кылабыз. Мен баарыңыздарды ушул акцияга чакырамын. Келиңиздер бирге туруп, бийликтин жасап аткан туура эмес ишин биргеликте токтотолу. Жерлерибиз башка бирөөлөргө өтүп, аталарыбыздын сөөктөрү бул жерде жаткан. Тебеленди, тепсенди болбосун. Биз өзүбүз жерге зар, бирөөгө кор болбойлу, өзүбүздүн ушундай жерлерибиз бар туруп. Бул Кемпир-Абадтын кетти дегени, эртең жакын келечекте Түштүк Кыргызстан кетти деген сөз. Ошон үчүн ойлонолу дагы, ойгонолу биринчи. Анан ойлонуп, келип ушул жерде биргеликте талап кылалы. Кайдыгер эмес, ар бир Кыргызстандын жаранын биз ушул жерге чакырабыз. Келе бериңиздер. Келсеңиздер ушул жерде Кызыл Октябрь эли меймандос эл, эч кимди ачка калтырбайт, башка кылбайт. Ушул жерде өзүбүз сыйлап конокто болобуз. Келе бериңиздер, конок болду. Эч ойлонбой келип биздин катарга кошулуңуздар. Биз акырына чейин турабыз. Ким ушул нерсени акырына чейин турам, ушул бийликтин туура эмес кадамын чогуу токтотом деген болсо, биздин эшик ачык, келиңиздер. Бул жерде анан айта кетчү нерсе өзгөчө. Эч кандай саясий бул жерде кызыкчылык жок, эч кандай партия жок, эч кандай саясатчы жок. Бул жерде карапайым кыргыз эли бар, өз элин, жерин коргойм деп чыккан кыргыздын эр азамат уул кыздары гана бар. Башка эч ким жок. Кыргыз жер сууларын, кыргыз элин коргоочу элдик кыймыл бар. Барыңыздарды ушул кыймылга, ушул катарыбызга чакырабыз. Биз силерди күтөбүз.